Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Силерге убада кылгандай эле, мен сүйгөн жомок долбоорунун алкагында кайрадан мен Жетиген мектеп лицейинин директору Акматов Кыялбек агайыңар. Бүгүн дагы силер менен сабырдуулук жөнүндөгү учурдун жомоктору менен таанышабыз. Кумдан мунара. Максат достору менен чогуу паркта ойноп жүргөн эле. Ал Кемелдин кумдан мунара жасап жатканын байкаган эмес. Бир убакта чуркап баратып кумдан жасаган мунарасын тебелеп бузуп алды. Ошентип Кемелдин жарым сааттан бери убараланып жатып жасаган мунарасы бир заматта бузулуп калды. Буга Кемел аябай жеңилди да Максатты тилдей баштады. Максат өзү да байкабай мунараны тебелеп алганына өкүнүп турган эле. Бирок мынчалык жаман сөз угууну күткөн эмес. Ал досунун кайгысын түшүнүп турду. Ошондуктан андан кечирим сурады. Ага кайта жаман сөз айткан жок. Урматтуу достор, силердин оюңар боюнча эмне үчүн Максат досуна кайра жаман сөз айткан жок? Аны тилдеп жатканда ачуусу келген жокпу? Кандай ойлойсуңар? Албетте, ачуусу келди. Бирок Максат жаман сөз айтып албоо үчүн өзүн кармады. Ал сабырдуу болуп турду. Ушул сыяктуу эле экинчи бир учурдун жомогу. Керемет сүрөт. Салима жайкы каникулунда кошумча сүрөт сабагын алып жатты. Анын эртеңки күнкүгө бүтүрө турган тапшырмасы бар эле. Сыртта күн аябай ысып турган. Салима сүрөтүн эртерээк бүтүрүп, паркка барып ойногусу келип турду. Бирок эгер шашылып тарса сүрөтү жакшы болбой калаарын дагы билет эле. Ошентип ал жайдын ысыгына карабай, шашпастан тапшырмасын өтө кылдат иштеп, аягына чыгарды. Натыйжада анын тарткан сүрөтү аябай кооз болду. Достор, силердин оюңар боюнча, эмне үчүн Салима сүрөттү эртерээк тартып бүтүрүп, паркка барып ойногон жок? Ооба, сүрөттү жөнөкөй гана тартып койсо эрте бүтөт эле. Бирок Салима андай кылган жок. Ал сүрөттү жакшы чыгуусу үчүн сабырдуулук менен иштеп, тапшырмасын аягына чыгарды. Адамдын каалабаган, жактырбаган же адат болбогон нерселерди аткарууда чыдап, аягына чыгаруусу сабырдуулук деп аталат. Ошондой эле шашпай, тынсызданбай күтө билүүнү да сабырдуулук дейт. Сабырдуу адам кезек күтө турган учурларда, коомдук унааларда же бир дүкөндөрдө өз кезегин сабырдуулук менен күтөт. Эч кимдин алдына өтүп кетпейт же талашпайт. Айланадагылар менен түшүнбөстүк абалга дуушар болсо, бакырып кыйкырбай, мунун себебин билүүгө аракет кылат. Бир досуна же улуу адамга ачуусу келсе, дароо эле жаман сөз айтып, көңүлүн калтырбай, өз ички сезимин көзөмөлдөй алат жана кийин өкүнүп кала турган сөз айтпайт. Дарыланып жатканда, дарылардын даамы жакпаса да, ден соолугу үчүн аларды ичип, сабырдуулук менен дарылануусун аягына чыгарат. Укол алышы керек болсо, саламатта болуп, ойноп жүрүүсү үчүн ага да сабырдуулук менен чыдайт. Жол чырагынын жашылы күйгөнчө сабырдуулук менен күтүп турат. Баштаган китебин аягына чыгарат. Кичинекей бөбөгүнүн тентектигине сабырдуулук менен чыдайт, өзү да кичинекей кезинде андай тентектик кылганын билет. Алган сыйлыгын же дагы башка белегин тапшырганча сабырдуулук менен күткөндү билет.
Улуулар сүйлөп жатканда сөзүн бузбай, сабырдуулук менен күтөт. Баштаган ишин жарымынан таштап койбой, аягына чыгарат. Башына кырсык келген болсо, сабырдуу болгонго аракет кылат. Ошол учурда эмне кылуу керектигин да ойлонот. Көрдүңөрбү достор, сабырдуулуктун кандай жакшы жактары бар. Мына ушул эки аңгеме жомоктон силер сабырдуулукту үйрөнүңөр деп ойлойм. Ар дайым сабырдуу бололу. Бул жомокторду окууда пайдаланылган булак Сабырдуу боло алам адептүүлүктү үйрөнүү китебинен пайдаланылды. Китепти түрк тилине которгон Бакыт Жунусалиев.